Assalamu алейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу менин жердештерим. Мына ошентип биз айтып жүргөн сүрөт көргөзмөгө дагы убакыт келип жетти. Мына өзүңүздөр көргөндөй мына жаш муун, ошол эски Токтогулду эстеп, булар дагы сүрөт көргөзмөгө келиптир. Жактыбы балдар силерге? Ооба. Мына дал ушул сүрөт көргөзмөнүн элестерин бул жаштар азыр билбей калды, бирок ушул сүрөт көргөзмөнүн негиздөөчүсү, ушул демилгечи топтун башында турган Абдиш Айлчиев кинорежиссер, эмне деген 15 жылдык өмүрүн арнап ушул кино тасмалар жараткан, анан мынакей баардык сүрөттөрү чогултуп эски Токтогулдун жараланган элдин экономикалык социалдык абалын калыбына келтирем деген чоң демилгеси менен ушу сүрөт көргөзмө уюштурулуп турат. Андан биз микрофонду Абдиш Айлчиевке сунуп, максаттарын жана мындан кийинки кадамдарын билейли. Ушул сүрөт көргөзмөсүн койдук. Эртең Кудайым буйруса падышалар өрөөнүндө жоголгон бейиш аттуу биздин форумубуз өтөт. Бул форумдун негизги максаттары ушул эски Токтогулда жашаган адамдардын, эски Токтогулда жашаган биздин аталардын сүрөттөрүн, ошол тарыхын азыр кийинки муунга көрсөтүп, ошолорго чагылдырып беребиз деген максат. Андан кийин негизги форумдун максаты Токтогул элинин көп жылдан берги чогулган муктаждыктарын, курулбаган социалдык объекттерин, Камбар ата КСТен биринчи, экинчи Камбар ата КСТен курулгандан элге үлүшүн алып берүү, Токтогулдагы суу жок жерге суу чыгаруу, курулбаган айылдардагы мектептерди курдуруу, клуб мекемелерин, ФАПтарды курдуруу, жолдорубузга асфальт төшөп, элдин жашоосун оңообу деген максатта ушул форумду өткөрүп жатабыз. Мына мисалы азыр көргөндөй мына эски Токтогулдагы көчүп чыгып аткандагы процесстер, кантип көчүп чыкканбыз, кандай болуп көчүп чыкканбыз, жолду салууганда жол кантип аттырылган, мектептер кантип бузулган, кантип жаңы жол Токтогулга көчүп чыккан деген могу өзүнүн эски Токтогул тургундарынын 1970-74 жылдары көчүрүлүшү деген стенд. Адамдын жүрөгүнө тие турган стендтин бири эски Токтогулда Чычкан дарыясы. Мына ушул Чычкан дарыясы Руманске деген жерибиз бар эле. Ошого балдар барып, биз жаштар барып, сууга түшчү. Эски Шевченко деген айылга кетип аткан жарлар. Эми бул бир убактагы биздин бала чагыбыз ушул эски Токтогулда калган эле да. Бул көргөзмөдөн мен аябай таасирленип турам. Себеп дегенде биздин ата бабалардын бизге калтыра турган мурас жерин ушул кыргыз элине деп, кыргыздын келечегине деп калтырып, бирок өздөрү бүгүнкүдөй кум, таштак, өтө бир ыңгайсыз жерлерге көчүп чыккандыгы болуп турат. Мынакей мен өзүм бүгүн 35 жашка келсем дагы бизге жердин жетишсиздиги, ошондой эле Токтогул өрөөнүндөгү эч кандай бир өндүрүштүн жоктугу, эч кандай бир кандай десем бир жумуш орундардын жоктугу, деги эле элге шарттын түзүлбөгөндүгү жүрөгү оорутуп турат. Эски Токтогул ушунчалык Кыргызстанда кооз жер болгон экен да, кооз жер болгон экен. Анткени могу жерде көрүңүздөр, эски Токтогулда момундай могу биздин эрага чейин 500 жыл мурунку падышалар өрөөнү деп айтып атабыз да. Могу эски Токтогул, мына Раксанак деген шаар, бул жерде башка ушунчалык кооздук болгон. Мына Нарын дарыясы бул жактан, Чычкан дарыясы бул жактан агып, Узнакман дарыясы бул жактан, ак куулар үстүндө конгон ушунчалык кооз жер Кыргызстанда жок болгон, чынын айтканда. 3 дарыянын бириккен жери Кыргызстанда жок. Негизги элге тийген таасири жакшы эле болгон. Эми азыркы ушул эски Токтогулдан көчүп келгенден кийинки акыбалдын, монобул КЭСтердин курулушу, суу сактагычтын курулушу азыркы турмушка таасир этип атат да. Мындан элдин, бала чаканын көбөйүшү, үлүш жерлердин таар болуп атканы, жер канча таар болсо элдин талап кыла турган азык түлүгүнө көп эле тартыштык жаратат экен да. Мына ошонун негизинде азыр элдин жакшы ойлору, жакшы тилектери
эл катары жашаш үчүн, бала бакырага жер алып берип там салыш үчүн жана үлүш алып бала бакыраны эгин тигин менен багыш үчүн көп эле муктаждыктар болуп атат да. Мына ошол муктаждыктардын негизинде ушул форум уюшулуп, мен ушуну уюштуруп аткан жаштарга жана ошону колдоп аткандарга узун өмүр тилер элем. Бакты таалай тилер элем. Себеби ушул элдин көйгөйүн жогору жакка жеткириш үчүн үйүндө жатып алып айта албай аткан муктаждыктарынын баардыгын тең жогору жакка жеткирип, ошол элдин талабын орундатыш үчүн далалат кылып атканына чоң рахмат деп мен ыраазы болом. Ошондой бир инсандар, эски Токтогулда инсандар жашаган сүрөттөрдү алып келдик. Бул жерде мына эски Токтогулду ошол 1973 жылы Кошмо Штаты тартып койгон экен. Суу каптай электен мурун. Мына ушул кай жерге чейин суу каптайт деген эски Токтогул, Кайырма, Карл Маркс, Ленин, Октябрь, 1-май, Шопок, Ичке, Бөдүл деген бүт айылдар ушул жерге түшкөн экен да. Мына бүт айыл көчөлөрүнөн 73 жылда картага түшүрүлүп жаткан айылда 22 айыл болгон. 22 айылда менимче так санын айта албасам дагы 50-60 миңден ашык адам башка жаңы жерлерге көчүп чыккан. Кай жерге көчүп чыккан деген суроо бар да. Тоолордун түбүнө, таштардын үстүнө, кумдун үстүнө, мына азыр терек сууда, кумдун үстүндө жашап атат. Эртең менен сугарган суусу түштө жок, кургап калат. Шопок, көтөрмө дегенде суу жок. Демек жер кыртышы аябай начар. Жер кыртышы кум. А бул жерде мына көрүптөр 3 дарыя. Тим эле бир ар бир көчөдө суу болгон. Суу ушунчалык кене мол сууга. Өзүңүз атап кеткендей ушул жоголгон бейиш. Биз үчүн бейиштей жер болгон. Бейиштей жер болгон. Биз үчүн ушул жоголгон бейиш. Ошол үчүн биз падышалар өрөнү биз үчүн жоголгон бейиш. А эмне үчүн падышалар өрөнү деген ошол Бакренин деген окумуштуулардын атынан бул биздин эски Токтогулда казуу археолог казуу иштери жүргүзгөндө ошолордун илимпоздордун таксыктаганы бар. Ушул 300 жыл мурун биздин эрага Раксанак деген шаар болуп, мына Раксанак деген шаар. Анан кийин ушунчалык коо жер болгонун бул илимпоздор далилдеп кеткен убагында. Кетейин ушул демирчи болгон жигит кыздаргачы мен чынын эле айтканда ушул кайрылдык, элге кайрылдык. Бул элдин тарыхы. Ушуга биздин кыздарыбыз Москвада ушул Бактачиева Ира деген кызыбыз келип чоң жардам берди. Ошо Москвадан бери жардам берип атат. Бишкектеги жигиттер жардам берип атат. Айылдын жигиттери Бала Чычкан, Кара Суу, Кызыл Уран дагы бир айылдардагы жигиттер жардам берип жатат. Мына ушул Батыркулов, Абдылдабек мисалы могу ушул чоң жардам берди. Ага да рахматыбызды айтышыбыз керек. Бардык жигиттерге ушул жардамыбыз керек. Эртеңки форум, эртең саат 1-де ошол биз падышалар өрөөнүндө жоголгон бейиш тасмасын көрсөтүп, андан кийин Бишкектен атайын чакырылган коноктор бар. Ошолор келип, ошолорго суроо этинде мындай элди көчөгө чыгып, башкача бир форматта эмес, диалог форматында биздин муктаждыгыбызды, элибиздин кыйналганын биздин президентибизге, өкмөт башыбызга чагылдырып көрсөтүп, анан кийин ушул өзүбүздүн керектүү муктаждарыбызды чечип алсак деген жакшы формадагы өткөрөлү деген жакшы тилектерибиз бар. Көргөн биздин Токтогулдук аксакалдар, бекенчил жигиттерибиз келип катышып, жакшы оюңуздарды айтып кетиңиздер. Менимче бир жакшы форматта тынч биздин Токтогулдун элинин маданияттуулугун көрсөтүп, Токтогул элинин сабырдуулугун көрсөтүп, форумубузду өткөрүп, ушул бийликке жеткире алабыз деген жакшы тилектерибиз бар да.